Бул биз билесиздер, бизде Кыргызстанда картошка өсүмдүгү бул абдан кеңири таркаган жана экспортко эң көп кетип аткан өсүмдүк болуп эсептелет. Анан дыйкандарды көп жылдан бери бул кыйнап келаткан Колорадо коңузу. Колорадо коңузу бул эч жок болбогон, химияны да тоготпогон, жөн гана ошо механикалык жол менен жок кылуучу зыянкеч болуп эсептелет. Ошон себептен дыйкандар ошо картошка таласын кыдырып өзүнүн колу менен терип ушинтип кыйналып келишет. Анан биз ошол темасында да ойлонуп, быйыл ошо октябрь айында биз көп жылдан бери ошо Алматы илим изилдөө институту менен, Ташкенттеги Өзбекстандын илим изилдөө институту менен, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча илим изилдөө институту менен кызматташып келебиз. Ушу биологиялык каражаттарды өндүрүүнү көбөйтүү, ассортиментин көбөйтүү, өнүктүрүү, биологиялык коргоону өнүктүрүү боюнча ошол кызматташып келебиз да. Алар менен окуп, ошо биздин адистер барып окуп келип, ушу Падизус деген коңузду бул клоп деп кантала өзү ошо өндүрүшкө киргиздик. Октябрдан бери биз бир 30га жакын эле личинкасын алып келгенбиз. Ошол личинкасынан көбөйтүп, быйыл буюрса мынал жылы биз баардык сыноолордон өткөрдүк. Жабык кыртышта дагы, ачык кыртышта дагы. Бул эң эффективдүү, бул дүйнө жүзүндө колдонулуп жаткан Колорадо коңузуна каршы эң эффективдүү энтомофаг болуп эсептелет да.